Буларды кишилер экенсем, кишилер эмес экен. Саламатсызбы, папа, сиз сүйлөшсөк болобу? Кандайсыз? Рамазан айы менен эле куттуктап коелу дедик эле. Ыйык Рамазан айында турабыз. Орозо кармадыңыз, папа? Жок, кармабадым. Эмне себеп болду? Базарга чыккан шартка байланыштуу кыйналып калам деп кармабадым. Туурасын айтыш керек. Ооба, ыйык күндө жалган айтып кереги жок, бирок көлөкө жасап алыптырсыз, жакшынакай кылып. Көлөкөнү мен жасабадым. Менин көлөкөм да жок, мына кыздын көлөкөсүндө турам. Кыздын көлөкөсүндө, кыздын көлөкөсү эмес, өзү да жок экен азыр бул жерде. Каяк болуш керек? Эми, апа, атыңыз ким сурап алсак болобу? Атым Райхан. Райхан апа, мен Жакут деген балаңызмын. Айтайын дегеним, Рамазан айы менен кыргыз элин куттуктап койбойсузбу? Майли ушу баардык кыргыз элин ушу Рамазан айы менен куттуктайм. Туткан орозолору кабыл болсун. Ушундай бул. Апа, сизден бир нерсе сурайын дедим эле. Ушу Рамазан айы кечиримдүүлүктүн айы экен да. Бирөөдөн кечирим сурап алсак жакшы болот экен. Бирөө жарымды тарынтып алсаңыз эстеп көрбөйсүзбү? Кечирим сурап коелу телевизор аркылуу атын атап. Тарынткан кишим жок да. Мен бирөөнү тарынтканды жаман көрөм, тарынтпайм деле. Анда сизге Алла разы болсун, ылайым сизге тарынгандар жок болсун. Эки дүйнөдө толук бактылуу болуңуз. Жараткан Алла таалам кийинки жылы сизге Рамазанда орозо кармаганга мүмкүнчүлүк берсин. Бар болуңуз. Рахмат.